Assalamu alaikum ардактуу KG Кабар каналынын көрүүчүлөрү. Кутмандуу күнүңүздөр менен амансыздарбы? Биз сиздерге бүгүн Сокулук районунан, тагыраагы Чүй облусу Сокулук районунан сатыла турган дагы бир үйдү көрсөтөбүз. Сиздер Бишкек тараптан келесиздер. Биз Централдык көчөсүндө турабыз, Сокулуктун центринде. Мына Фрунзе гипермаркеттен өткөндөн кийин бул жерде светофор келет. Мына банкты көрөсүздөр. Мына жерде банк бар, Оптима банк. Бул светофордон өтсөңүздөр глобус. Светофордон өтпөйсүздөр. Бишкек тараптан келгениңиздер деле мына биринчи көчө Ленинский көчөсү менен өйдөгө чыгасыздар. Бара берсеңиздер көчө өзү сол тарапка кайрылат. Кайрылганда эле магазин келет. Оң жакта Батырхан деген. Ошол Батырхандын жаны менен кирип кетесиздер. Сиздер Сокулуктун тагыраагы Беловодский тараптан келсеңиздер, анда Сокулуктун центринен эле оң тарапка мына жерде район администрациясы бар. Шунан өйдөгө карап кирип кетесиздер. Тугандар, жогоруда көрсөткөн адрес менен сиздер өйдөгө түз келип туруп эле сол тарапка буруласыздар. Негизги асфальт жол өзү солго бурулат экен. Бурулсаңыздар бир 200-300 метрден кийин мына Батырхан деген дүкөндү көрөсүздөр. Ушунун жанындагы көчө менен эле сиздер оң тарапка кайрылып барсаңыздар, мына адамдар кетип аткан жерден эле оңго буруласыздар. Ошол жерде трансформатор бар, Цветочная деген көчөсү. Ошол жерден солго бурулсаңыздар, түздөгү эле ошол көчө бүткөн жердеги эле үй. Тугандар, сатыла турган үйдүн жанында турам. Азыр эле көрсөткөн Батырхан деген магазинден 100 метр өйдөгө чыгып, кайра күн батышты карай кайрылдык. Цветочная деген көчө экен. Мына декоративдерди бойлоп келе бересиздер. Келгенде эле тушта. Мына туштагы ушул заңыраган чоң үй сатууга коюлду. Ээси жанымда. Саламатсызбы, кандайсыз? Үйдү сатууга койдуңузбу? Ооба. Канча соттук эже жериңиз? 8,5 соттук. 8,5 соттук. Бул эки үй бар экен, бул коргонуңузда. Бири жаңы үй, бүтпөгөн үй. Үстү жалган, крышасы. Бирөөсү эски үй. Эски үй, жашаганга жарактуу. Мына берозалар сиздикиби? Берозалар биздики, ооба. Анда кире берели анда. Мына чоң үйүңүз канча чыгып калат эже? 10го 12. 10го 12 чыгат, а? Мына жаңы үйүң, эски үйүңүзчү? Эски үй где-то 9га 9. 9га 9, а? Мына жаңыдан баштай береличи эже, а? Бир сире көрсөтүп. Мына сол тарабынан дагы жер калтырылган экен. Артынан дагы кошуна жакын забордан 2 метр, эки жагынан тең 2 метрден тышталган. Биз азыр мына чоң үйдү көрсөтүп, андан кийин буюрса эски үйгө киребиз. Бул жаңы эле курулуп бүтүлгөн экен. Фундаменттери 1,30 бетине чыгыптыр. Жердин бетине кирпич 1,5 кирпичтен байкап турасыздарбы? Негизи үй өтө сонун курулган. Бул коридор 2,20 чыгып калат. 2,5га жакыныраак мына коридор. Киргенде эле оң комнатасында бул жерде кухня дедиңиз эжеке, а? Кухня. Бул төрткө узуну бир 7, 6,5-7 чыгып калат. Үстү плита перекрытие болуптур. Мына жерде ригелдер дагы чыталган. Бул качан салынды эже үйлөрүңүз? 3 жыл мурун салынган. 3 жыл мурун салынган. Бышык кирпичтен салыныптыр. Мына жагында топка бар экен, а? Бул жагында топкага чыгып кетесиң кухняда. Мына сыртка чыга турган дагы эшиги бар экен. 2 айнек. Бул жагында топка. Мына эмнеге чуңкур болуп калган эжеке? Бул печканы асмасы чукурраакка жайгаштырсакпы деген ойдо ушундай чуңкур кылынган. Жакшы. Бунун үстүндө эле плита экен, а? Бунун үстүндө плита жабылган. Биз азыр бул топканы кошпой туруп размерин айттык элек. 10-12 деп. Топканы кошкондо бир аз чоңойот экен. Кайра кухнядан чыгып эле тушка жүрсөк, бул жагында зал. Эң чоң зал ушул экен. Бул зал дагы 5ке узун 6,5 чыгып калат. Мына бул эрке формада көчөнү карап турат экен. Бул зал асты толтурулуптур, а? Отопленияларга печка эчтеке коюла элек дедиңиз, а? Мына кандай комната эжеке? Бул спальня. Спальня комнатасы. Бул дагы 4кө 4,5 чыгып калат. Даже 5 дагы чыгып калат. Бул жагы узун. Асты толтурулган спальня. Күн жак тарабында 1,5 кирпич мына. Өтө жакшы сапаттуу салган экенсиздер. Эмнеге сатып атасыздар эжеке буну? Бизге жумушубузга байланыштуу Россияда жашашка туура келип атат. Ошондуктан биз ал жактан үй алабыз деген максатта сатып атабыз. Жакшы, демек муктажчылыктан улам деңиз, а? Бул монолит болуп тур, астында эмне бар? Бул асты подвал. Асты монда подвал экен, тугандар. Көрдүңүзбү? 1,5 метрдей чыгат высотасы. Узун бул комнатанын узун туурасы 4кө 3 чыгып калат. Бул санузел, а? Санузел. Санузелден аябай чоң туштаган экен. Мына жакта трубалары бар экен. Слив отходдор чыга турган. Негизи
өтө чоң санузел жасалган экен. Астында погреби менен кошо. Демек буга киргенден кийин мына погрептен ары эшик дагы коюлмак болгон экен, ошондой экен. Бөлүнө турган болгон экен. Жакшы. Анда эмесе экинчи этажга чыга берели. Туугандар, сиздер биз менен болуңуздар. Биз экинчи этажга чыгып, экинчи этаждын немесин дагы таныштыралы. Экинчи этаж окшош элеби эжеке? Экинчи этаждын формалары окшош эле. Окшош эле. Бир зал. Мына. Экинчи этажга чыктык. Мына астындагы спальныйдын үстү. Бул дагы спальня боюнча калганбы? Спальня боюнча калган. Ошо размерлери биринчи этаж менен бирдей. Туугандар, мына ол үстүнү көрүп турасыздар, жыгач менен жапкан экен. Бул жактары жабыла элек. Устакысын бергенбиз, материал дагы бар. Ала турган адамга ушул жерлерин жаап, мына лагалардын ортолорундагы кирпичтерин уруп бермей болушуптур. Экинчи комната жана ылдыйкы залдын үстү, Ооба. Айнектери дагы бүт эле так эле окшош экен, Окшош, размери дагы бирдей. Размери дагы бирдей. Мына эркери экинчи этаждагы. Биз кайра чыгып туруп эле коридорго чыгып, мына жерде жана кухнянын үстүндө эки эшик бар экен. Бул кандай комнаталар эжеке? Бул детская комната. Экөө тең, Детская комната, если каалаган адам эки эшик койгондун себеби каалаган адам бөлүп алат. Кичинерээк комната болуп калат. Если бир эле чоң комната болуш керек десе, ушул бойдон кала берсе болот. Эшиктин бирөөсүн тесип таштайт. Жабып алат, Мына бул жагында ошол токтотуп койгон экен, бирок акчасы берип кирпичи бар экен. Кааласаңыздар уруп берет экен эмени кирпичтерди. Бул жагында эки эшик, кааласаңыздар ортосунан бөлүп берет экен, кааласаңыздар бир эле эшикти жаап, чоң детский кылып коет экен. Мына жагында балкон бар экен, Бул жагында балкон. Мына көчө тарапты көрүнгөн. Биз азыр мына жак менен келдик. Өтө кенен, мына үйдүн асты кенен. Кошуналарыңыз тынчпы же? Кошуналар өтө жакшы. Жакшыбы? Жакшы, ынтымактуу. Ынтымактуу, Мына бул жагында балкон бар экен. Мына эски үйдүн дагы абалы жакшы, көрүп турасыздар. Крышалары сынык эмес. Жашаганга болот, ичинде суу, свет, туалеттер менен баары. Анан айткандай эжеке, коммуникация кандай же сиздерде? Газ, суу, свет. Газ, суу бар. Газ, суу постоянно тонун суу келет, таза. Өчпөйт. Канализациячы? Канализация жок. Канализация септик эле, Слив бар, ооба. Анан трёхфаза свет. Трёхфазка. Свет өчпөйт, жакшы. Жакшы экен. Мына ол эки эшикчи. Бунун бири гардеробная, бири санузел. Бир санузел, Вытяжкалардан коюлган экен ылдый комнаталарга. Коюлган, ооба. Жакшы экен. Бул неге ортосу чала бүтүп калган эжеке? Себеби буну сатып алган адам калса, санузел жагын кичирейтип туруп, гардеробун чоңойтуп алса болот. Чындырса болот деңиз, Ошол себептен ошол планда ушинтип жарым жактай калып кеткен. Түшүнүктүү. Кааласа ортосун уруп до конца жеткирип койсо деле боло берет, Жеткирип алса болот, кирпичтер даяр турат, сатылып алынган. Жакшы. Устасы дагы бар. Устасынын акысы төлөнгөн. Төлөнгөн. Бул тушка огород жака дагы балкон бар экен, терраса, чоң. 1.70 узуну 4 болгон терраса. Мына ол бакты карап олтурганга дагы болот экен. Бак дагы өтө жакшы, мындай карап эме кылат экенсиздер, же? Черешня дагы бушуп калыптыр, уже кызарып баштаптыр. Кызара баштады. Жакшы. Мына майский уже пышат да эми, майдын аягына. Кызыл алма, семеренка там. Бүт бар деңиз, Үстүлөрүнү усталар бүт жаап, ылайын шуап берет деп айттыңыз эжеке, Үстүлөрүнү жаап, шуап берет. Шуап беришет. Алардын акысы төлөнгөн. Төлөнгөн. Өтө жакшы. Эми ушул эки үйгө, азыр экинчи үйүңүздү көрсөтөбүз. Канча сурап атасыз баасыны? 8 миллион сом сурап атат. 8 миллион сом. Туугандар, долларга, учурдагы доллар курсу менен берсеңиздер да болот, же болбосо өзүбүздүн эле национальный улуттук валюта менен берсеңиздер да болот экен. Россияга көчүп ошол жактан үй алмак экен, ошого бул эжеге бир аз акча керек экен, ошон үчүн аргасынан сатып атабыз дейт. Өтө үй качественный салынган. Мына бүт эшиктердин үстүлөрүн байкасаңыздар, цемент менен мындай не деп коет, мына жерлерине цементтелген. Үстүндө дагы сесма пояс, плита, ригель, негиле баягы адам өзүнө салганда баары деле качественный салат. Бул баягы алып салып сатып берген эмес, өзүнө салып жашаганга салган экен. Биз эми мына экинчи кичинекей эски үйгө кирели. Топка артынан беже биягынан, Ооба, топка биягынан жагылат. Бул канча комната же бул үйүңүз? Бул үй 4 комнаталуу. 4 комнаталуу, Паровой. Паровойдун печкасы өтө экономичный. Бир кышта 2 тонна, где-то 2 тонна көмүр кетет, Ол киргенде временный бут чечме жерге кажырып колунган экен. Үйдүн ичине кирип баратабыз.
Мына жерде светтер жанабы экен. Мына светтер жанат экен. Бул тамбур десек дагы болот экен, прихожка десек дагы болот экен. Бунун тушунда мына жерге дараткананын дагы временный даратканасы бар экен. Бул жерде азыр эче квартиранттар жашайбы ошондо, а? Сонун экен. Мына бул тушунда кухня көрүп турасыздар. Бул жагында ошол квартиранттардын оокаттары бар экен. Чыкса ала кетишет экен. Мына күн тарабында айнек коюлган. Мына ол тамактын буусу окшойт эжеке, вытяжка жок экен, а? Сонун светтер бүт иштейт бул жерде. Сонун экен. Оң жактагы комнатадан баштап кире берели анда. Бул детский комната экен. Мен светтин жандырып көрсөтөйүн. Ана детский комната. Негизи абойлоп туруп потолокторун гипсокартон кылып, буну деле жасап койсо, бир үй болуп калат экен. Же болбосо, баарына баягы сиз айткандай цех кылып берип койсо тагын сонун болот экен, а? Мына экинчи комнатага кирели. Мында свет иштейт? Иштейт дагы. Сол жагында. Бул дагы пустой эле бул комната экен. Пустой комната экен. Комнаталардын узун туурасы азыр 2 комната. Бул 3гө 3,5 чыгат. Жакшы потолоктору бийик, бирок илгерирээк салынган, үстү дагы утеплен экен, шып алган, байкап турсаңыздар. Отоплениясы бар экен, а? Кышта жакшы жылыйбы эже? Өтө жакшы жылыйт. Өтө жакшы жылыйт, а? Биз мына туштагы комнатага кирдик. Бул жер зал, чоң зал экен. 4,5га 5 чыгып калат узун туурасы. Күнчыгыш тарабында 2 айнеги бар. Паровой монтип сплошной дуал менен айланган экен. Сол жагында ички комната, баягы кирме чыкма комната экен бул. Бул жерде азыр учурда ошол квартиранттар швейный цех кылып иштетип атыптыр. Сөзсүз түрдө сиздер деле буну полный эле швейный цех кылып койсоңуздар дагы эле боло берет экен. Бул үйдү дагы көрдүк, туугандар. Эгерде кааласаңыздар, наркы жаңы үй бүткөнчө бул жерде жашап деле турсаңыздар боло берет экен. Кааласаңыздар, тигине бүтүрүп буну бузуп таштасаңыздар дагы боло берет экен. Негизи алган адамды куттуу болсун. Эми өзү билет кандай кылып жасап алышты. Басын айтты туугандар, участок 8,5 сотук, дагы кайталай кетебиз. Участок 8,5 сотук. Документтери кандай эже? Бул жердин документтери? Документтери нормальный, кызыл китеп баары бар. Кызыл китеп бар, а? Проблема жок. Мына тарабында бир 3 метрдей жер бар экен. Үйдүн артында да место барбы? Үйдүн артында где-то 4 метр жер бар. Үйдүн артында 4 метр жер бар, а? Биз анда мына бак жактан көрсөтүп барайлы. Биз азыр үйдүн артындагы бакты көрсөтөлү. Андан кийин сиздер менен буюрса жыңктайбыз. Сиздер экранын астында номерлерге, кааласаңыздар, описанияда да номерлерибиз бар. Ошол номерлерге чалып байланыссаңыздар болот. Бул жагы мына бул топка экен туугандар. Топка. От бүйеден жагылат экен да мына жерден, а? Көмүрдү бул жакка коюп коет экен. Мына. Демек от сыртынан, баягында иш болбойт экен, а? Сыртынан жагылат экен, а? Мына бул бак, черешнялар. Бул жерде өрүк бар экен, алма, дагы шабдалы, деги көчөттөр бар экен. Мына баягы сыртынан кире турган топкага экинчи эшик экен. Бул жерден лестница жасалса, сыртынан дагы кирсе болот экен. Үстүнө баягы кирпичин уруп туруп, шиферин жаап берет да ошондо усталар, а? Ооба, үстүнө кирпичин уруп, материалын жаап берет. Материалын алса деңиз, а? Устасы акысы төлөнгөн, только материалын алыш керек бул жагына. Ошону баса билип коюш керек. Где-то шифер дагы эле даяр эле. Аз маз темир тезек керек. Плитандан көрсөтпөй ичинен койгон экен, а? Сонун. Бул туугандар огород. Учурда алмалар дагы пышып калыптыр. Семеренки алма окшойт бул. Бул жерде помидорлор дагы тигип, бир аз дыйканчылык дагы бар экен. Мына сиздерге айткан кошуна тараптагы 2 метр аралык көрүп турасыздар. Үй ушундай зыңкыйып сонун салынган. Эми сиздер эгерде жаккан болсо, ээсине чалып байланышсаңыздар болот. Анандай эжеке алмашуу жолдору, вариант обмендер барбы жокпу сиздерде? Жок, бизге наличный акча керек. Наличный акча керек, а? Өтө жакшы экен анда. Туугандар, ушул азыр үйдүн артын көрсөтөлү. Ошо менен видеобузду жыйынтыктасак дагы болот. Сиздер бизди дайым күзөтүп карап туруңуздар. Жакшы жерлерден үйлөр чыкса сиздерге кабарлайбыз. Анын үчүн сиздер биздин каналга катталып, лайктан басып коюшуңуздар керек болот. Бул огороддун ылдыйкы тарабы. Мына чек араңыз окшойт эже, мына материал менен тосулган жер, а? Бул чек ара. Чек ара. Общий 8,5 сотук, китебинде, а? Тынч жерби же бу жер? Өтө тынч, кошуналар өтө ынтымактуу. Өтө ынтымактуу, а?
Мал базарга жакын дедиңиз. Пешком 15 минутта жол. Бая биз центрден көрсөткөн жерден канча мүнөттүк жол эже ушул жерге чейин? Центрден где-то машина менен 5 минутта келесиң, 4 минут. Асфальт экен, ушул жерге чейин, 4 минут, 5 минут. Жакшы. Мына үйдү дагы айлантырып көрсөттүк. Көзүңүздөр түшкөн болсо, үй ушул экен туугандар. Жалпылай ремонту деле жакшы эле, эч кандай аварийный состоянияда эмес. Сиздерге үй жаккан болсо туугандар, дароо телефон номерине чалып байланышыңыздар. Анан да эжеке, мына эгерде сиз кетип калсаңыз, бул үйдү ким көрсөтүп турат бул жерде? Бул үйдө досум бар, ушул жерде эмесине жашаган, ошол көрсөтүп берет. Көрсөтүп берет, Телефону постоянно. Документтери кимдин атында? Документтери эжемдин атында, ошол өткөрүп берет. Эжеңиздин атында, ошо өткөрүп берет. Демек, көрүп турасыздар, потолок эмелер, крышалардан жабылып, суу түтүктөр да коюлган. Мына кар тормуз дагы коюлуп, бүткөрүлүптүр. Саламатта туруңуздар туугандар.